Саламатсыңарбы? Тоң району Александр Сергеевич Пушкин атындагы мектеп гимназиясы кыргыз тили сабагы 4-чейрек 4-класс башталгыч классынын мугалими Майдоева Гүлмира Орунчоевна. Сабакты баштаардын алдында маанайыбызды көтөрүп алалы. Жылмаюу атты ырды музыка менен чогуу ырдайлы. Бүгүнкү сабактын темасы ата тооч сөз түркүмү. Адегенде алдыбызга максат коюп алалы. Сабактын максаттары: ата тооч сөз түркүмү боюнча маалымат аласыңар, ата тооч сөздөрдүн кептеги маанисин жана кандай суроолорго жооп берерин билесиңер. Өз ойлоруңарды далилдөө, так айтууга машыгасыңар. Сылыктыкка, ынтымактуулук менен мамиле жасоого, адептүүлүккө тарбияланасыңар. Сабагыбызды баштаардан мурда балдар жаныңарга китеп дептериңерди жана калем саптарыңарды даярдап алгыла. Сөз түркүмү деген эмне? Сөздөрдүн аткарган кызматына, кандай маанини билдиргенине жана кандай суроого жооп бергенине карата топторго бөлүнүшү сөз түркүмдөрү деп аталат. Кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар? Негизги маани берүүчү сөз түркүмдөр: зататооч, сынатооч, санатооч, ататооч, этиш, тактооч. Жана дагы өзгөчө түрү кызматчы сөздөр, сырдык сөздөр, тууранды сөздөр. Мынакей балдар, силер буга чейин зататооч, сынатооч, санатооч, этиш сөз түркүмү менен таанышкансыңар. Бүгүнкү өтө турган темабыз ата тооч сөз түркүмү. Ата тооч деген эмне? Зат, сын, санатоочтордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай, жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ата тооч деп аталат. Ата тооч зататоочтун, сынатоочтун, санатоочтун суроолоруна жооп берет. Анда суроолорун
bir sыйра эсиңерге сала кетейин. Зат атоочтун суроосу ким эмне, кимдер, эмнелер. Сын атоочтун суроосу кандай, кайсы жана сан атоочтун суроолору канча, нече, канчанчы, неченчи. Мынакей балдар, ат атооч деген эмне экенин билдиңер. Жана дагы кандай суроого жооп берерин билдиңер. Муну сөзсүз түрдө эсиңерге түйүп алгыла. Эми биз зат, сын, сан атоочтордун ордуна ат атооч сөздөрдү катыштырып көнүгүү иштейли. Зат атооч сөздөрдү ат атоочтор менен алмаштырып жазгыла. Сүйлөмдөрдү окуп берейин. Күн анын айтканына макул болду. Киши тоонун кымтылап, ага бекем жармашты. Эмки кезек күнгө келди. Мынакей асты сызылган сөздөр зат атооч сөздөр. Кайсы суроого жооп берет? Биринчи сүйлөмдө. Күн анын айтканына макул болду. Эмне анын айтканына макул болду? Күн. Киши тоонун кымтылап, ага бекем жармашты. Ким? Киши. Эмки кезек күнгө келди. Эмнеге? Күнгө. Эмки кезек күнгө келди. Ушул 3 зат атооч сөздү силер ат атооч сөздөр менен алмаштырасыңар. Зат, сын, сан атоочторду жалпылап көрсөткөн. Анда биринчи сүйлөмдү карайлы. Ал анын айтканына макул болду. Мынакей балдар, күн деген сөздүн ордуна, зат атоочтун ордуна биз ат атооч ал деген сөздү койдук, алмаштырдык. Киши тоонун кымтылап, ага бекем жармашты. Ал тоонун кымтылап, ага бекем жармашты. Эмки кезек күнгө келди. Эмки кезек ага келди. Мынакей ат атооч сөздөр ал жана ага. 3 зат атооч сөздү ат атоочко алмаштырдык. Зат атооч менен ат атоочко бирдей эле ким эмне деген суроолор берилди. Эми ат атооч сөздөр төмөнкүлөр экен балдар. Карайбыз. Мен, сен, ал, биз, алар, силер, бу, тигил, ар ким, ар бир, өз жана башка. Мынакей ушу сөздүн баардыгы тең заттын атын атабай туруп жалпылап гана көрсөтөт. Кийинки тапшырманы карайбыз. Сүрөттөргө ат атооч сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзөбүз. Мынакей биринчи сүрөттү карагыла. Сүйлөм түзөбүз. Ойлонгула балдар. Ат атооч катышсын силердин сүйлөмүңөрдө. Мен силерге жардам берейин анда. Мен досума белегимди бердим. Ат атооч кайсыл болду? Ким? Мен. Ким деген суроого жооп берди. Андан кийинки суроону сүрөттү карайбыз. Сүйлөм түзөбүз. Ал абдан боорукер. Ат атооч кайсыл болду? Ал. Ким деген суроого жооп берди. Ким абдан боорукер? Ал абдан боорукер. Китебиңердеги 115-беттеги күн менен шамал деген жумукту силерге окуп берейин. Кун коюп оккула. Күн менен шамал. Бир күнү күн шамал экөө талашып калышты. Мен баарынан күчтүүмүн, деди шамал мактанып. Жок, сен баарынан күчтүү эмессиң, деп каршы болду күн. Шамал өз күчүн күндүн көзүнө көрсөтүп далилдегиси келип, кел анда экөөбүз мелдешели. Тетиги тон кийген абышканы көрдүңбү?
Kim anын тонунун үстүнөн чечип алса, ошол күчтүү болот, деди. Күн анын айтканына макул болду. Күн булуттун артына жашынып карап турду. Шамал кишиге келип, анын тонунун этек жеңин желбиретип учура баштады. Киши тонун кымтыланып алды. Шамал болгон күчүн салып катуулап кирди. Ал канчалык катуулаган сайын киши да ошончолук бекем кымтыланды. Акырында шамалдын күчү кетип, тонду чече албасына көзү жетти да күнгө кайтып келди. Эмки кезек күнгө келди. Ал жашырынган булуттан чыгып, кишиге жылуулугун чачып, жылмая карады. Киши күндүн мээри менен ысып, тонун чечип койду. Ошондо күн шамалга: "Досум, жумшак, жакшы мамиле, оройлук менен залемдиктен күчтүү болот", деди жылмайып. Балдар, силерге жомок жактыбы? Төмөнкү сүрөттөр боюнча ата тоошторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Сүрөттөрдү карайсыз. Күн менен шамал. Сүйлөм түзөбүз балдар, ата тоошторду катыштырып. Кана анда шамалга карайбыз. Мен баарынан күчтүүмүн. Ким баарынан күчтүү? Мен. Бул жерде ата тооч мен болду. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Күн айтат: "Жок, сен баарынан күчтүү эмессиң". Жок, сен. Ата тооч кайсыл болду? Сен. Ким? Сен деген сөз ата тооч болду. Төмөнкү сүрөттөр боюнча ата тоошторду катыштырып, жогорудагы үлгүдөгү көрсөтүлгөндөй сүйлөмдөрдү түзгүлө. Балдар, муну өз алдыңарча иштейсиңер. Мен силерге ишенем, бул тапшырманы иштей аласыңар. Андан кийинки тапшырманы карайбыз. Тексттин 3 сүйлөмүн көчүрүп жазгыла, зата тоошторду ата тооштор менен алмаштыргыла. Күн менен шамал деген текст. Анда сүйлөмдөрдү окуйун. Күн булуттун артына жашынып карап турду. Шамал кишиге келип, анын тонунун этек жеңин делбиретип учура баштады. Киши тонун кымтыланып алды. Мынакей балдар, тексттен 3 сүйлөмүн алдык. Эми бул жердеги зата тоошторду ата тоош сөздөргө алмаштырабыз. Кайсыл зата тоош сөздөр бул жерде? Биринчи сүйлөмдө. Эмне булуттун артына жашынып карап турду? Күн. Экинчи сүйлөмдө. Зата тооч шамал. Үчүнчү сүйлөмдө зата тооч киши. Мына ушул күн, шамал, киши деген сөздөргө силер ата тоош сөздөр менен алмаштырасыңар. Тапшырма түшүнүктүү болду, балдар. Кийинкини карайбыз. Сүрөттөрдөн макал табабыз. Биринчи сүрөттү карайбыз. Мынакей, карагыла. Эмненин сүрөтүн көрдүңөр? Ооба, күн. Күн жылмайып атат. Күн бизге эмне берет, балдар? Жылуулук берет экен, Анда кандай макал чыгышы мүмкүн? Жылуулук күндүн көзүндө. Мынакей, биринчи макалды таптык. Жылуулук күндүн көзүндө. Андан кийинки сүрөттөрдү карайсыз. Мынакей, 3 сүрөттөн бир макал чыгат. Карагыла. Күн тийип турат, жылуулук берип атат.
бирок кишинин көңүлүн маанайын карагычы. Маанайы пасыраак, балдар. Андан кийинки сүрөттү карасаңар, жылмайып күлүп жаткан киши. Ал эми андан кийинки сүрөттү дагы маанайы пасыраак адам. Анда мындан кандай макал чыгышы мүмкүн? Мен силерге жардам берем. Тийип туруп жааган күндөн түңүл. Күлүп сүйлөгөн кишиден түңүл. Мынакей. Силер бул макалдардын маанисин чечмелейсиңер дагы дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Үйгө тапшырма, балдар. Китебиңердеги 116 беттеги 6 көнүгүү. Аба ырайы деген темада ата тоошторду катыштырып, жомок ойлоп таап жазасыңар. Чыгармачылык менен иштейсиңер, балдар. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.